Assalamu alaikum урматтуу Көкбөрү көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан Көкбөрү каналы. Биринчи жолу тарыхта клубтар арасында дүйнө чемпионаты Чолпон Ата шаарында өтөт. 13 август күнү баштала турган мелдешке акырындап Кыргызстандын бардык аймактарынан жана дүйнөнүн булуң бурчунан командалар келе башташты. Бул чыгарылышта кайсы командалар Кыргызстанга келди? Алар кайсы командалар менен биригип ойношот? Чучу кулак кандай болот? Бул турнирде достук менен ынтымак бири-бирине каршы эки жолу ойноп калышы мүмкүнбү деген суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бүгүн 10 август күнү АКШдан келген америкалык көкбөрүүчүлөрдү Кыргыз Республикасынын Көкбөрүү Федерациянын өкүлдөрү барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Вице-президенттер Рамис Жунусалиев менен Нурлан Максутбеков, ошондой эле федерациянын башкы катчысы Салика Исаева жана Көкбөрүү Федерациясынын калысы Нургазы Бурбиев эл аралык Манас аэропортунан тосуп калышты. Андан кийин Четинди командасынын капитаны да болгон Бурбиев команданы Чолпон Атага алып кетти. Бүгүндөн баштап АКШ Четинди командасы менен чогуу башкат. Ал эми кече 9 августта Казакстандан келген Караганда командасын Бишкек шаарынан Руслан Тетуев тосуп алып сый көрсөткөн. Ошондой эле кече күнү Кыргыз Республикасынын Көкбөрүү Федерациясынын вице-президенти Нурлан Максутов эл аралык Манас аэропортунан Екатеринбург командасын тосуп алган. Айта кетсек, дүйнө чемпионатына 12 команда ойнойт. 12 жаат 4 тайпага бөлүнөт. 3-3төн. Биринчи тайпада Кыргызстандын 3 командасы жайгашат. Бакубатталас, игилик жана жаштык. Ал эми калган 9 командага чучугулак болот. Чет өлкөдөн келген командаларга биринчи лиганын командалары кошулуп жардам берет. Мисалы АКШ курама командасына Четинди клубунан 6 бала кошулат. Өзбекстан командасына Намыс клубу, Новосибирск командасына Улар клубу жардам берет. Эми Кыргыз-Казак оюнуна келсек, бул турнирге Казакстандан 4 команда, Кыргызстандан 4 команда катышат. Чучугулак тартуунун 2 варианты каралып жатат. Биринчи вариант төмөнкүдөй. 4 казак командасы бир тайпада ойноп, ал эми Сары Өзөн, Ынтымак, Достук жана Мурас өзүнчө бир тайпада жайгашып оюн көрсөтөт деп айтылууда. Тайпалык оюндардын жыйынтыгында бир топтон 2 команда жарым финалга чыгат. Жарым финалда гана Кыргыз менен Казак клубтары ойной алышат. Мындай чучугулак болсо, Достук менен Ынтымак тайпада бир жолу, андан кийин финалда кайрадан ойноп калуулары мүмкүн. Чучугулактын экинчи варианты Казакстандын 2 командасы менен Кыргыздын 2 командасы бир тайпадан орун алып, биринчи жана экинчи орунду алгандар жарым финалга чыгат. Бирок бул учурда жарым финалга Кыргыздын гана командалары чыгып калабы деген коркунуч болуп жатат деп айтылууда. Анткени Казакстандан күчтүү командалары келген жок деген божомол бар. Сиздер кандай форматта өтүшү керек деп ойлойсуздар? Пикир калтырыңыздар. Кыргыз акындары керемет тырсаптары менен казак кулакчыларын Кыргызстанга чакырды. Казакстан тургундары аманбы? Көкбөрүүгө командаңар даярбы? Кулак салгын агайын, келип калдык атайын, жеткирип биз бауырларга кабарды. 13-үндө Ысык көлдүн жээгинде оюн болот Кыргызстан элинде. Президент да катышат, даярданып жатышат, биз күтөбүз казактарды көлүмдө. Казак кыргыз тартышат деп Көкбөрү карап турат дүйнө элинин көптөрү. Эң алдыңкы команда жан тартышат аларга, келсе экен деп намыстанып өздөрү. Биз калтырып келечекте тарыхка, жараса экен казак кыргыз намыска. Казактарды күтөбүз, инебиз таң көбүз, жигиттерче түшсө экен деп жарышка. Казакстанга келип калдык шашыгып, казактарды Көкбөрүүгө чакырып. Чамдагыла казактар, силерде таң атак бар, Алатоого аттангыла ашыгып. Желбиресин байрагы, казактардын жайдары, күтүп жатат эр Манастын балдары. Урматтуу достор, каналга жазылып, видеого лайк коюуну унутпаңыздар.